Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкер, чабандес, балбондар. Биз бүгүн Баткенден салам айтабыз. Тактап айтканда Баткен областына караштуу Кадамжай районунун Айрыбас айылдык аймагынын Питёмник айылында турабыз. Питёмниктен жакшы жоон жолпу дыйкандардын колунан, жакшы чабандестердин колунан сатылат экен. Sizlerge malumatını berip жеткирип өтөбүз. Бизден алыстабаңыздар. Мына дыйкандардын кандай ат чыгат чогуу көп болобуз. Мына тору кашканы байкаңыздар, бизден алыстабаңыздар. Ээси Арзыбек маалыматты берет буйруса. Чогуу көп болобуз эми маалыматына. Арзыбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Бака кандайсыз? Саламат, иштер жакшыбы? Орозолор менен атты сатууга койдуң. Мына чакырган экенсиң, келдик буйруса. Арзыбек, аттын эми маалыматын берчи, өтө жоон жолпусунан келген ат экен, Жакшы ат экен. Аттын жашынан баштайлы эми. Аттын жашы Кудай кааласа мына көккө 8 жашар болду экен. 8 жашар. Уже көктө турабыз эми 8 деп коёбуз. 8ге өттү. 8ге өттү. Пародасы кандай мына жоон аттын? Таза кыргыз жылкысы. Кыргыз жылкысы. Үзүп качкан, мына кабак кашында көрүп турасыздар. Наракка буруп койсо мындай коло жоон жолпусунан келген ат экен, жаныбар. Үстүлөрү кандай, үстүлөрү? Диван ака, үстү өтө топ. Толобу, токпу? Үстүлөрүнөн топ койсоңуз болот. 4 казыгы таза аттын, а? 4 казыгы таза ака аттын. 4 туягы. Ден соолугу Кудай кааласа гарантия ака. жооп болорун. Барды жооп. Эми бул ушул жердин эле аты, негизи. Же бул жактан келгенби? Үйүрү, улагы кандай болду аттын? Аттын улагы, үйүрү гарантия ака. Жооп, улагы үйүрүнө дагы. Үйүрүнө дагы улагына дагы жооп. Же ден соолугу. Бою канча чыгат аттын эми? Боюн өлчөбөдүк ат. Өлчөнбөдүбү? Наракка бир 60-60тан жогорураак ошондой көрүнүп атат, мындай. Эми шонун тегереги чыкса керек эле. 60тын тегереги, үстүн пас чыкпайт да, үстү чыкса чыгат. Наракка айдап бастырып коюп, басууну көрөбүз. Атты көрүп турасыздар азыр. Кайман аттында кандай коюптур? Кличкасы барбы жокпу? Көп болобуз, мындай дыйкандардан чыгып атат эми. Атты жакшылап байкаңыздар туугандар. Көңүлүңүзгө туура келсе, экранда көрүп турган номерлер менен байланышасыздар. Жоон жолпусунан келген сындуу ат издегендерге кайтара берем. Күн болуп калат экен бияк. Бир кой берип коесуңбу эми, жеңилдигин көрөбүзбү? Көрүүчүлөр менен. Туруп калганбы? Күйбөй турган. Бирок эми улагы деп калдың, кайтара берчи Арзыбек. Улагы деп калдың, улактары тууралуу кичине сөз кылайлы. Кличкасы кандай эми аттын? Аттын кличкасы Тайсон ака. Тайсон. Тайсон ака. Кандай улактарда салынып чабылып жүрөт эми ат? Улагы ишеничтүү. Улактарда барып чабылып жүрөт, эми көп барбады улактар, кол тийбей. Кол тийгенине байланыштуу. Чоң улактарга, чоң жыйындарга салынганбы? Эми атка жооп ака. Жооп бересиң. Жооп берем. Улагыга. Улагыга, үйүрүгө атка жооп. Тайсон дедиң, э? Палдыбанын келишсе, аркатай жарайт да. Уят кылбайт, кайтпайт ат. Уят кылбайт да. Атка барыш, уруштары, чыгыштары кандай болуп жүргөн эми улакта жүргөндө? Өзү билип такшалып калган ат. Такшалып калган атпы? Палвандын өзү билип калган ат. Палваны келишсе, Кудай кааласа иштейт дегин, э? Иштеп калат да. Эми аттын баасыны канча коесуң Тайсондун? Тайсондун баасына Кудай кааласа ушу жакында кылып 350 миң отабыз. 350 миң сом. Сүйлөшүүлөр болот, э? Жолдору болот. Чоң жыйындарга салынган дедиң, чоң аламан улактарга. Аламан улактарга жүрбө. Палвандарда чапканбы эми? Палвандарга биз бербедик ака. Өзүңөр элеби? Өзүбүз эле чабып жүрдүк. Бул көптөн бери өзүңдө кол бала эле бат. Ат мага келгениге ушул 1 жыл ашып калды. 1 жыл ашып калды. Уят кылбады бирок. Уят кылган жок. Ден соолугуна, жеп ичине жооп беремин дедиң, э? Жок ака. Тышыга чыгып турат ака ден соолугу. Териде 350 миң дедиң, э, баасыны? 350 миң. Эми номерлериң айтып өтсөң? 76 менен. Плюс 996 776 менен 17 17 41 71. 41 71 номери менен байланыштасыздар. WhatsApp'та бар, онда соодага береке берсин, атты көрүп турасыздар.
0556 menen. Onu ekranga жазып калтырайлы ол. Мегкомдо эмне жөн эле связь болуп. Нотты көрдүңүздөр туугандар. Биз чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Тайсон деген ат ээси маалыматты берди. Кызыккандар болсо экранда Мегком номерине байланыш үчүн берки Билайны WhatsApp бар экен. Саламатта калыңыздар. Ар бир жигитке ушундай аттарды минеш насып кылган болсун. Баасыны Тайсондун баасыны бышырыңыздар туугандар.